Бейиш нуру. Орозонун сырлары. Коомго көз жүгүртүп карай турган болсок, адамдардын жашоосу ар кандай жаратылган. Кээ бирөөлөрдүн колунда бар, а кээ бирөөлөр тескерисинче оор шарттарда, кыйын турмушта. Бирок Аллах колунда барларды ошол кедей кембагалдарга көмөктөшүп, аларга кайрымдуулук кылууга буйруган. Натыйжада колунда барлар орозодогу ачкачылык менен гана ошол кембагалдардын оор абалдарын сезет. Эгер орозодогу ачкачылык болбогондо, колунда барлар ачкачылыктын азабы, жокчулуктун мүшкүлү канчалаган оор, ачуу болгонун, ошол кедейлер мээримдүүлүккө канчалык муктаж болгонун толук сезе алышмак эмес. Биз кечки ачка жүрүп, бирок ифтарда түрдүү тамактарды бала чакабыз менен жакшы маанайда олтуруп жейбиз. Бирок ошол эле кезде айылыбыздабы же шаарыбыздабы, же балким өлкөбүздүн башка бир четинде, же дүйнөнүн башка бир жеринде бир сынырым нанга жетпей тишинин кирин соруп олтурган байкуштар бар. Алар ороз айында эле эмес, балким дайыма ошентип ачка жүрүшкөндүр. Демек орозодогу ачкачылык биринчиден оор абалдагы бир туугандарыбыздын абалын бизге сездирсе, экинчи жактан шүгүр кылууга себеп болот экен. Оор шартта жашагандардын абалын эң башкысы напсибиз менен сезүүдөбүз. Натыйжада Аллах орозо аркылуу бизге чыныгы мээримди, кайрымдуулукту үйрөтүп жатат экен. Коомчулуктагы мамилелердин бекемделишине себеп болууда орозо. Напсибиз эркиндикти каалаганын кылып, каалагандай оңго солго басууну каалайт. Ага берилген эбегейсиз неамат, сыйлыктар үчүн шүгүр кылууну каалабайт. Айрыкча барчылыкта жашаган болсо, кайдыгерлик басып, жан дүйнөсү сокур боло баштайт. Орозо болсо эң байынан тартып, эң кедейине чейин ээн эркин болгон жаратык болбогонубузду, буйрук астында гана аракет кылган кул болгонубузду сездирет. Эгер буйрук болбосо, бир урттам сууну да иче албайбыз. Демек, Аллахтын кулубуз. Биз жайылып аккан суудай эркин эмеспиз. Милдети бар бир кулбуз Аллахтын астында. Биз адамдар кээде кайдыгерлик деңизинде чөгүп кетебиз. Өзүбүздү өлбөчүдөй сезип, кудум эле болоттон жасалгандай элестетип, напсибиз семирип, мен кудаймын деген фараондун кейпин кие баштайт. Аллахтын алдында канчалык алсыз, күчсүз экенибизди унутуп коебуз. Кемчиликтерибизди көрбөй калабыз. Кудум бул дүйнө үчүн гана жаратылгандай жашай баштайбыз. Орозо болсо бизди ошондой кайдыгерлик уйкусунан суу чачкандай эле ойготот. Аллахтын алдында канчалык алсыз экенибизди, бир аз эле ачка калганыбызда сезе баштайбыз. Аллахтын мээримине канчалык муктаж экенибизди билип калабыз. Албетте, эгер жүрөгүбүз, жан дүйнөбүз бузулбаган болсо. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.